Коррупция контрабанда менен байланыштуу. Контрабанда бул коррупциянын бир бөлүгү. Президент Сооронбай Шарипович коррупцияга каршы күрөшүү саясатты приоритет катары койгон. А бирок челекке каршы укук коргоо органдар берилген тапшырмаларды так аткара албай жатышат. Контрабандисттер Кыргызстанда жыргап атышат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Уруларды, элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жыргап кетти. Керек болсо биз менен тойго барышат, Куран окутууга барышат. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат. Партияны түзүп атышат. Биз ошого жолду бербеш керекпиз. ОПГшниктер жок деп атат МВД. Таможня айтып атат, контрабанда жок. Андай эмес да. Мүмкүн кагаз жүзүндө жок. Бирок эл билет. ОПГшниктер бизде көп, контрабандисттер бизде көп. Рахмат.